Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çangı görgünde ennekenin can çıkar. Atangın görgünde orguan çangı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манасты айт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарышыбызда Айкөл Манас атабыздын куралдары туурасында кеп кылалы дедик. Курал жарактарынын ичинен ак келте тууралуу сөз кылалы деп отурабыз. Белгилүү болгондой, Манас эпосунда Айкөл Манас атабыздын кылычтары асмандан түшкөн 6 курч деп айтылат. Бул ак келте тууралуу дагы ар кандай варианттарда ар башкача айтылат. Бул ак келте деген өзү эмне деген курал? Алды менен шуну тактап алалы. Могу Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата чыгарылган Манас энциклопедиясында ак келтени мындайча сүрөттөйт экен. Ак келте Манастын мылтыгы. Манас баатырдын ак келтеге ээ болушу ар кайсы варианттарда ар түрдүүчө берилген. Алаштан келген ак келте бул Радлов жасап алган вариантта, Айкожо берген ак келте Сагынбай Орозбаковдун вариантында, Бакай энчилеп берген ак келте Саякбай Каралаевдин вариантында. Манастын негизги куралдарынын бири катары ак келтеде да магиялык касиеттер бар. Алсак, ак келтенин согуш болоор алдында керегеде илинип турган жеринде өзүнөн өзү атылып, оозунан кан таам калышы. Алмамбет Кытайдан качып келе жатканда ак келтенин өзүнөн өзү атылышы, же Манас өлгөндөн кийин Абыкенин колунда 12 жыл атылбай калышы жана башка ушу сыяктуу. Эпиканын салты боюнча баатырлардын жоо куралдарынын баары өзгөчө сапаттарга ээ катары сыпатталат деп Манас энциклопедиясында берилген. Ошондой эле мына былтыр 2016-жылы жарык көргөн Сагынбай вариантындагы Манастын энциклопедиясы чыккан. Момундай энциклопедия, бул энциклопедияда мындайча сүрөттөлөт. Ак келте Манастын мылтыгынын энчилүү аты. Айкожо берген ак келте Сагынбай Орозбаков Ирандын калтамил перс тилинде деген сөзүнөн пайда болгон. Калта кыска келте, мил мылтык, калтамил. Башкача айтканда чолок мылтык, кыска мылтык, абрез деп берген экен бул энциклопедияда. Ал эми дагы бир энциклопедия жарык көргөн былтыр, Саякбай энциклопедиясы. Бул Саякбай Каралаевдин энциклопедиясында деле ушундай эле айтылган. Ак келте Манастын мылтыгынын энчилүү аты. Ирандын калтамил деген сөзүнөн пайда болгон. Калта кыска, мил мылтык, башкача айтканда чолок мылтык, кыска мылтык, абрез. Ал эми ак деген эпитет касиеттүү, ыйык деген мааниде жалпы эле түрк элинде айтылат. Манастын баардык курал жарактары менен буюмдарында ак деген эпитет тууралуу туруктуу түрдө колдонулгандыгы жалпыга белгилүү. Атасынын ак келте Саякбай Каралаевдин Семетей вариантында ак келтесин асынып, ак келтенин милтеси ар кандай түргө бөлүнүп, абайлаган душманга аласкар тоодой көрүнөт. Саякбай Каралаев Сейтек эпосунан алган экен. Мына бул энциклопедияларда ак келтени мына ушундай сүрөттөп атат. Ал эми Манастын дагы бир вариантында Жүсүп Мамай Манасчынын, бул Кытай эл республикасынан чыккан Манасчы, Кыргыз эл баатыры деген наамды 2015-жылы Кыргыз республикасынын президенти Атамбаев тарабынан ыйгарылган. Мына ушул 97 жашка чыгып а дүйнөгө кеткен улуу Манасчынын вариантында ак келтени Төкөр уста Бөлөкбай жасайт. Эми Жүсүп Мамайда мындайча айтылат экен. Бөлөкбай уста минтип айтып атат ак келте тууралуу. Узун эмес чак келте, жалтылдаган ак келте, ортосун көкжал эгеймин, оозу түбүн теңеймин. Өзүм темир бышыртсам, урумдан өөдө чыгарам,
оозуна салам андан мен, Кытайдын кызыл Кырымдан, кымбатын артык чыгарам, түбүнө салам андан мен, ортосу көк жал темирди өзүм иштеп чыгарам, 3 темирден курасам, үйгө койсоң үркөр боо, үнү ачуу кой чагыр, ойноп атса очогор, жыйнап атса замбирек, андай күндөр кез келсе, сандолун десе эп келет, 60 өңгөн тереке аябай таңып тербелбес, ата турган күндөрдө. Коло чоюн коргошун кошмосунан бириккен, тышына темир каптаган, түтүн чыгып кетпеске, жигине мистен чаптаган, кунан уйдай ок салса, Нуршабдар менен от берсең, атканда дүйнө солк этет, чайкалат тоонун теңизи, чайпалган көлдүн деңизи, беймаал тоок чакырат, акырда эшек акырат, бешикте балдар ыйласа, төшөктө чалдар туйласа, курма тамдар куласа, арстан эрдин ак келте, атылыптыр бүгүн деп уккан элдер кубанса, кароолу дажал, ого ажал, түтүнү туман, түбү испан, бургулап ичин түзөтөм, аткан огу жөн учпай, ажалдуу жанды издетем, тушагасы бир темир, тийген жери бир сеңир, чагарак ооз алма баш, ыңай тура ылгабас, асынып жүрсө ак келте, ай далынын белеги, атып жүрсө ак келте, аманат жандын эрмеги, кас санашкан душманга, анга атып көөн ачса, огу сайдын ташындай, кароолу адам башындай, мылтык жасап чыгарам. Мына Жүсүп Мамай аксакалдын вариантында ошол Манастын колунун ошо чоролору көтөргөн куралдардын баардыгын Төкөр уста Бөлөкбай жасайт. Ал эми Төкөр уста Бөлөкбай дегенибиз кыргыз элдик эпосторунун, кенже эпосторунда дагы усталардын баары эле Төкөр. Эмне үчүн Төкөр? Балким токарь болбосун. Токарь уста Бөлөкбай болгон үчүн мылтыктын ичинде сай чыгарып атпайбы? Бул токарьдын иши да. Ошол токарь уста Бөлөкбай момундай ак келтени жасап атат. Анан бул эч кандай абрес эмес, чолок мылтык эмес, биздин энциклопедияда жазылган. Бул ак келте маселесин СССРдин убагында СССРдин эң бир каардуу, эң бир сырдуу кызматы болгон КГБнын бир проектиси болгон экен, ак келте деген. Бул ак келтеге арналган атайын Советтер Союзу урагандан кийин, эгемендүүлүк алгандан кийин Россия оружие деген фильм тарткан. Фильмдин сценарийин Илья Тилкин деген жазуучу жазып, анан ошол фильм 10 сериялуу болуп тартылып, ошол ак келтенин прообразын жасаганга аракеттенишкен. Бул ак келтени биздин манас изилдөөчүлөрүбүз бул чолок мынтык, келте мынтык, кыска мынтык же абрес деп эле сүрөттөп атат да. Ушул жагдайдан алганда, мына Россиянын кинокомпаниясы эгемендүүлүк алгандан кийин оружие деген атайын 10 сериядан турган фильм тарткан. Мына бул фильмде ак келтени орус кинематографисттерди кандай түшүнөрүн ошол фильмден кыскача үзүндүлөрдү алып, ошол үзүндүлөр аркылуу көрөлү. Сиздер менен чогуу ошондой эле биздин манасчыларыбыз Сагынбай, Саякбай да ак келтени кандай сүрөттөгөн, ошол чолок мынтык абреспи же бул гранатометпу? Мына ушул жагына сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет, эмесе фильмден үзүндү көрөлү.
Полковник Реутов. Привет, Кирилл. Привет, Светлана. Это все фрагменты? Это все, что осталось. Хорошо хоть это. То есть? Можно утверждать, что вертолет был сбит. Почему вы так уверены? Приходилось видеть подобное. Где? В Жалалабаде, в Ханкале. Стреляли из иглы. Головка самонаведения всегда бьет в сопло. Поэтому при ударе оторвался кусок реактивного ускорителя. Его-то мы и нашли. Вот. Поэтому я утверждаю, что вертолет был сбит. Но есть одно но. Непонятно, чем была напичкана эта игла. Вот, посмотрите. Фрагмент лонжерона. Он сделан из сверхпрочного сплава. Посмотрите. Нарушена структура металла. У меня есть результаты предварительной экспертизы. Пойдемте покажу. Через 5 минут нужна связь с Москвой. Да, хорошо. Урматтуу телегөрүүчү, мына 2010 жылы Турар басмасынан Саякбай Каралаевдин манасы Семетей Сейтеги 4 том болуп жарык көргөн. Мына ушул манаста Саякбай атабыздын манасында ак келтени Бакай атайын барып жазатып, өзү жасаган чертеж менен, өзү тарткан чертеж менен атайын барып Алтайдагы усталарга жазатып, анан ал жактан келе жатып алдынан душмандар чыгып калгандыктан ак келтени алдырып ийбейин деп ошо токойдун арасына бир жерге салык таштап кетет, салык кылып, схрон кылып. Мына кийин келип алып кетем деп белгилеп кетет. Кийин жаз чыкканда келсе, ал жерде орустун көпөсү жигиттери менен аңуулап салбурун кылып жүргөн экен. Алардын таап алып, сүйүнүп алып кеткенин көрүп, Бакай атабыз артынан аңдып, кайсыл короого кирерине чейин аныктап туруп, анан келип Манас атабыз кайтып, 70 түрдүү тил билген Ажыбай атабызга айтат. Анан ак келтени алышыбыз керек дейт. Мына ушул Саякбай Каралаевдин айтуусундагы манастан ак келтени окуйлу. Саякбай Каралаевда мындай айтылып атат. Билимдүү Бакай Шерошол Ажыбайга карата Айкөл Аваң Бакайдын айтып турган кеп ошол. Кечеги өткөн жайында Ажыбай балам угуп тур, кулаң карап бөкөң кууп, салбырын кылып кеткемин, камкор эрге ылайык, жандуу мылтык ак келте карагайдын ичине салыкка таштап өткөмүн. Кайра айланып келгенче түймө чогуу жетиптир, ошону уурдап кетиптир. Ордолуу кала Дебугам, эсил кандын ак келте эптеп сурап алалык. Берип калса келтени рахматты айталы, жамандашпай кайталы. Деген сөзгө көнбөсө, ак келтени бербесе, алдай соолай баралы. Берип салса келтени, жамандашпай калалы. Манас менен Ажыбай, Баатыр аба, макул деп, жөн өзүңө бербестин, жет атасы капыр деп. Астыга баштап жол жүрүп, ат аябай мол жүрүп, үзгүлтүк тала урчукка, карагайлуу тумшукка жетип барып турду эле. Жетигиң Бакай кабылан, жетик кептен кылды эле. Жатагым бирге түндөшүм, атагың журтка угулган, ай Ажыбай тилмечим. Олуя чалыш карыя, ойрон Бакай мен элем. Сундурган айза сулуусу, 35 жашым бар. Бөлөгүңдөн улуусу, карт күрөң тандап атты ал. Камкор Манас Бакайдан алакандай катты ал. Ордолуу журттун айлына ак келте сурап барып кел. Кудай үчүн биз үчүн
Ажал жетсе өлүп кел, ширин кептен салып кел, таалайга бүткөн курчеле ак келтени алып кел. Эчен эшик дарбаза, абайлап баарын билип кел. Ак келте бар деп сөз салып, арбындап кебиң чалып чайкап кел. Ачык менен тешигин абыдан билип байкап кел. Аскери канча колун айт, ак келтени бербесе, азыр жетип жообун айт. Саламат барып сак келгин, элчиге өлүм жок болот, сагындырбай бат келгин. Жетимиш буртку тил билген, жетигим сени кааладык. Тартынбагын бул иштен, бел байлаган каракыр, бел экен деп жибердик. Ичип канга тойбогон шер экен деп жибердик. Кадырлап уктук сөзүңдү, кана жубай эгизим, каалап калдык өзүңдү. Кымбат экен ак келте, кыйындап сурап алып кел. Айтканыңа көнбөсө, ак келтени бербесе, алданын жазган буйругун төбөгө салса көрүп кел. Кордук кылса кокустан, тирүү калбай өлүп кел. Карагай токой чер болор, жалгыз жолду сүзүп бар. Акыры өлүм болдум деп, жаныңдан үмүт үзүп бар. Күн белгиси 2 күн. 2 күндөн сен калсаң, ажыбай өлгөн экен деп, түз кирип айза сунабыз, түйшүктү түздөп кылабыз. Дүпүлдөшүп урушуп, кырылышып кайтабыз. Ажыбай сенин артыңдан, арслан бакай кан манас, өлүм болуп тартабыз. Айкырып айза сунушуп, жекеге чыгып урушуп, маңдай тескей турушуп, мылтык атып, жаа тартып, былчылдашып урушуп, оозу түктүү эл менен орой сунуш салабыз. Ажыбайым сен үчүн түгөнүшүп калабыз. Салыкка калган атагы, оңой эмес бул жумуш, ак келтенин чатагы. Ак келтени албасак, кулжуңдашып калбасак, туубай туна чөгөлү. Ак келтенин айынан алышып жатып өлөлү. Кутуруп турган эл окшойт, кулжуңдашып көрөлү. Сыягы башка заары күч, салыкка койгон жеримден уурдап алды быйыл күз. Ак келтени бербесе, өлдүк деп жандан күдөрүз. Жандуу мылтык ак келте, албай кантип тынабыз. Өткөн иштин жайынан, ак келтенин айынан, аябаган кыргынды салбай кантип калабыз. Ак келте жайы ушундай. Курама болот курчеле. Кутурган жоого сундурса, бузуп берер мүлк эле. Ашкере болот алма баш, ыракы жуук ылгабас. 60 күнгө бузулбас, асынып жүрсө курч эле. Табылбай турган мүлк эле. Кымбат баа мунун бар, айтып берсем ак келте, кылымдуу малдын куну эле. Береним, ажым, угуп ал. Айдадык жанды артынан, азыр кыргын бололу ак келтенин дартынан. Милтеси жибек боос алтын, 1000 жыл болсок убара, ак келтедей кабылбайт. 6 шердин кенжеси, алданын сүйгөн мендеси, Айкөл Манас төрөгө азелде мындай табылбайт. Алып жүрсөң мүлк эле, Арслан Манас Көкжалга ылайыктуу курч эле. Ак келте санап келгенде, ичим күйүп боорум чок. Арага барган ажыбай, арсландыгың билгизсең, ак келте колго тийгизсең, абаң бакай карынын, азыр өлсө арман жок. Берип салса окустан, кармата салса кокустан, ак келте жайын айтайын. Азгырып сенин өзүңдү, бөлөк мылтык бербесин. Мылтыгыңа мылтык деп, алдап коюп кокустан, тамга бутун артпасын, керней күүсүн тартпасын. Ак келтенин белгиси, олоңдун бир жак четинде аныктап жазган каты бар. Катын окуп карасаң, Кабылан Манас аты бар. Бейлеп көрсөң ак келте, бейжинге татыр мүлк ошол. Каканчындын бейжинди кайнап жаткан Кытайга калайман салчу курч ошол. Ала албасаң жаманат, ар белгиси ушундай. Асыл ажы Көкжалым, ак келте сага аманат. Бул жерден Бакайдын ак келтени сүрөттөгөнү, ак келтенин баасын айтканы. Бул бейжинге татыр курал. Ак келтенин ого бир сеңирди бир талкалаган курал деп атпайбы?
Ал эми кичинекей кыска мылтык Абрестин огу бир сеңирди ала алабы? Бир сеңирди талкалай алабы? Бир белди буза алабы? Мына бул Саякбай Каралаевдин манасында ачык эле айтылып атпайбы? Мына ушул ак келте маселеси бүгүнкү күнгө чейин жакшы изилдене элек. Биз кыргыздар тарабынан, себеби биз ак келтени бир байыркы бир заманда Манас деген бабабыздын жанына салып жүргөн Абрес мылтыгы катары кабыл алып келгенбиз. Ал эми кайрадан ушул фильмге көңүл буралы, фильмде мына ушул ак келтенин прообразын ак келтеге окшоштуруп анан жасалган мылтык тууралуу КГБнын архивинде сакталган документтерди ошол фильмге киргизген экен, ошону көрөлү. Жиргөлгө тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, оргулорго Короче, ПЗРК «Игла», никаких сомнений, взрыв был прямо в сопле турбины. Так эта штука и должна была работать. Вопрос в другом. Это не был штатный кумулятивный заряд. Это вообще было не пойми что. Не понял. Штатный заряд иглы 300 граммов в тротиловом эквиваленте. А анализ характера разрушений показывает нам 200 килограмм тротила. Я думаю, можно говорить о веществе сверхвысоких взрывных качеств. Вячеслав Иванович считает, что кто-то хочет вспомнить хорошо забытое старое. То есть? Вот что Иванович раскопал с ребятами. Характер подрыва и ряд последствий соответствует разрушениям при применении ВСС-39. Вещества сверхвзрывной силы, разработку и испытания которого проводили ОКБ-11 в конце 70-х, начале 80-х годов. Так. Иванович сравнил заключительное резюме ликвидационной комиссии этого проекта с результатами проводимой им экспертизы. Ну? Получается, что это одно и то же. Эта штуковина и тогда наделала много шума в узких кругах, а в августе 85-го года проект был закрыт. Фильмдин сценарийин жазган Илья Тилкин деген орус жазуучусу канчалык деңгээлде Манас менен тааныш,
мен аны айта албайм. Бирок фильмдеги ак келтеге жасалган анын басымдары, анын сөздөрүнө караганда ал Манасты аябай тыкыр изилдеген жазуучу экендигине мен ынандым. Ак келтени жасаган устанын тукуму Ахмет деген бала ошол ак келтени бүгүнкү күндө кайрадан жандандырып жасап, аны дүйнөдө террорчулардын колуна салганга, сатканга аракет кылып жүргөн Руслан деген жердеши менен салгылашып атып жарадар болуп, анан аны тоодогу бир адам малчы алып кетип, анан жаратынан айыктырып, ага мына сенин ата бабаң ушул ак келтени жасаган, алар Памир тараптан көчүп келген деп айтканына көңүл буралы. Ай, молодец. Ты на 3 дня раньше открыл глаза. Это очень даже хорошо. Хороший мальчик. Твои предки, Ахмед, пришли на эту землю издалека. Оймех, так и называли они свою родину. Это означает подножие солнца. Остальные называют ее Памир. Те, кто основал твой род 2000 лет тому назад, ковали клинки древней крепости Кахкаха, такой могучий, что до сих пор ее стены стоят у истоков Ганджа. Их оружие разило без промаха. За ним приезжали со всего мира. 1000 лет назад великий мастер твоего рода смог сделать белое ружье. Так называли его те, для кого он их делал. А на своем они называли Акелте. Многие старались совладеть этим секретом, но это никому не удалось. А когда враги захватили родину, мастера исчезли и унесли все секреты с собой. Твой отец был великим мастером. Он погиб как мужчина. Теперь ты должен жить ради него. Ради секрета твоего рода. Ради тех, кто когда-то ковал Акелте. А теперь спи. Дегеле Манас эпосунда Бакай атанын жашаган жери бул жердин түбү Желпиниш деп айтылат. Желпиниш Памирдин батыш жагы, Индия жагы болуп эсептелет. Ал эми Памир тоосу Эламандын эртөштүгүнүн жашаган жери, Медиандын чөлү, Бакайдын жашаган жери дагы ошол Желпиниш Медиандын чөлү болуп атат. Кошой бабабыздын дагы Медиандын чөлүнө барып, ошол жерден Айкожонун уулу Билерикти, бир вариантта кызы деп айтылат, бир вариантта уулу деп айтылат. Ошондой эле Жарманасты тибеттиктердин колунан бошотуп келгендиги айтылат. Тарыхта белгилүү болгондой, Тан империясынын тушунда Тибет бул Тан империясына вассал болгон, ушуларга каранды болгон.
Тан империясынын тушунда ошол кездеги карталарга карасак бүгүнкү биздин жер дагы, кыргыз жери дагы ошол Тандын аскерлеринин таманы тебелеп, эли жерибизди басып, басынтып, кордукка салып, кыздарын тартып, малын тартып алгандыгы Манас эпосунда дагы айтылат. Ал эми Кытай эл республикасындагы Алоокенин тарыхын изилдеген Дуң Шилин деген профессордун изилдөөлөрү боюнча дагы таласка чейин, Анжиянга чейин Алооке бийлеп тургандыгы айтылат экен. Муну 2013-жылы Пекин шаарында болгонумда ошол Дуң Шилин профессор менен жолугуп, анан ал кишинин изилдөөлөрү менен таанышкан элем. Профессор Дуң Шилин менен болгон маекке дагы көңүлүңүздөрдү бурайын. Пекинде болгонубузда биз археология институтуна бардык. Ал жерден ушул Кытай жергесиндеги бир топ байыркы кургандарды казган, байыркы мазарларды казып изилдөөлөрдү жүргүзгөн, бүгүнкү күндөгү Кытайдагы окумуштуулардын ири алдында турган окумуштуу Дуң Шилин деген мырза бар экен. Анан бул мырза менен жолукканыбыздын негизги себеби мына Кытайдын мамлекеттик 10-чу телеканал аркылуу ушул Дуң Шилин мырзанын изилдөөлөрүнүн негизинде 5 бөлүктөн турган фильм тартылган экен. Бул ушул кидандардын мамлекети, кидандардын доору жана кидандардын мамлекет башчысы, падышасы, императору болгон Абоджи жөнүндө айтып берди. Бул кишинин маегинде өтө кызыктуу маалымат. Бул Абокенин төрөлгөндө эле 3 жашар баладай болуп төрөлүп, анан төрөлөр менен жөргөлөп кеткени, 3 ай толгондо басып кеткени жана 16 жашка келгенде Абокенин тарткан жебеси 1000 метр жерге чейин жетип, ал эми анын жаасынын салмагы, Алаңгир жаа деген жаанын салмагы 150 килограмм болгон деп ушул Кытайдын окумуштуусу далилдеп, анан ошол далилине Абокенин мүрзөсүн казып, ошол мүрзөдө бир эле Абокенин сөөкү эмес, анын балдарынын, анын туугандарынын зайыптарынын сөөктөрүн таап, ошолорду тартып, ошолордун негизинде изилдөөлөрдү жүргүзүп, бирок сөөктөрдү кайра ордуна көмүп койгондугу тууралуу айтып берди. Урматтуу телегөрүүчү, мына өткөндөгү сюжетте биз ошол бул окуялар Кавказ жериндеби, айтор бул бүдөмүгө эле бир Буржаль Бахры деген наамды берип коюшкан. Бул эми шарттуу гана түрдө коюлган жер аттары болуш керек. Бирок фильм ошол Кавказ жеринде тартылган. Бирок ошол Кавказдагы Манасчыны азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Мына ошол мергенчи жанагы устанын урпагын сактап, акыркы урпагын сактап, аны жаратынан айыктырып, анан Манас жомогун ага айтып аткан жерин көрүңүздөр. Акельте свой поднял Манас самопального порошка, сколько может вместить рука. Сыпал в дуло он из мешка самопал прославленный свой, свинец оплавленный свой, с полбажана величиной вбил он шомпольной булавой, сделал пулей его боевой. Вот какое оружие сделали твои предки. Тебе есть чем гордиться, Ахмед.
Мен жогоруда айткандай, ушул Илья Тилкин фильмдин сценарийинин автору Манас менен канчалык деңгээлде тааныштыгын мына ушул сюжеттен дагы көрсөк болот. Мына Саякбай Каралаевдин вариантында мына ушул кинонун каарманы айткан саптарды мен сиздерге окуп берейин. Манас атабыз жарадар болуп, Алмамбеттен, Чубактан, Сыргактан, Музбурчактан, Көкчөдөн 14 чоросунан айрылып, ак куласы жарадар болуп, көзүнөн кан кетип, огу түгөнүп, айласы куруп турганда Айкөл атабыз жакасын кармап, кармаласа жакасында ак олпоктун жакасына тигилген жалгыз окту көрөт. Анан ал окту сөгүп ак келтеге салат. Мына ушуну азыр тиги фильмдеги каарман айтты. Эми ушул окуяны мен сиздерге окуп берейин. Энекеси чыйырды төрөп жаткан кезинде Кудай кылган убара байбиченин алдына келген экен ошондо бир аксакалчан думана. Байбиче айтканыма көнгүн деп, арслан экен бу бала. Жашы 12-ге келгенде аманат кылып бергин деп. Ошондо берген болоток. Кайкайып турган кайран бел, бүктөгөндө атсын деп, алмадай болгон куу башка күч келгенде атсын деп, аманат жандан түңүлүп, жадаганда атсын деп. Атасы капыр муталак, камаганда атсын деп. Төрөгөндө оозандырып кабыштап, ойрон энең чыйырды, Каныке экөө биригип, бекиткен экен ал окту ак олпоктун жакасына табыштап. Жакасын кармап жалдырап, жанагы көк жал турганда, Алмамбет самап күйүнөт, жакага тиккен жалгыз ок колго топчудай болуп илинет. Ок колуна тийгенде Кабылан токтобой сөгө калды эми, жакшатар жарымдарыны Кабылан ак келтенин оозуна көпсүрдөн алып куйдеми, баякы касиеттүү болоток гүр дегизе урдеми. Жеткилен кылган дүрбүнү жетим эрип толгоду, жеткен жерди көргүн деп. Падыша жет аркан жерге болжоду. Тобок эл деп дүрбүнү оң эмерип толгоду. Мына бул саптар жанагы фильмдеги саптар менен туура келип атат. Ошондой эле урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизге снайпердик мынтык бул эч кандай жаңылык эмес. Муну бала бакчадагы балдар дагы билет. Ошол снайпердик мылтык кайдан келип чыккан деген суроону берсек, бул мындан 1,5 миң жыл мурда Айкөл Манас атабыз өзүнүн акылмандыгы менен, даанышмандыгы менен, билгичтиги менен, тапкычтыгы менен дүрбүсүн ак келтенин үстүнө байлап, милтесин оңдоп, анан аткандыгы Саякбай Каралаевда айтылып атат. Шуга көңүл буруңуздар. Тобок эл деп дүрбүнү оң эмерип толгоду. Тиктеген жерди көргүн деп, он аркан жерге болжоду. Кайран төрө Кабылан кайра байлап кабыштап, кадимки чоң дүрбүнү ак келтенин үстүнө кошо байлап табыштап. Асыл төрө туйгунуң ак келте колго алдеми, эр белдей кара таш, эрикпей кармап падышаң, ошондо артка салдеми. Мунарыктап уштанган, булуңгур болуп бурштанган, буйруксуз кара капырдын бурчун көрүп калдеми, кумурскадай кайнаган, курчаган кара капырдын журтун көрүп калдеми. Жер айланып тоз болгон, кабар алып канынан 90 бейжин козголгон, эчен сонун жер болгон, каарданып мактанып бейжинге кожо жаш чочко кан болгон. Бейилдүү кара капырдын бектерин жыйнап алыптыр. Берени калча кожо жаш, баарысы 9 кан болуп, капырлар мактанып жатып калыптыр. Чын чыгандын кожо жаш, чын мактанып алыптыр. Кара сууда кеме жок,
Кытайлар кайран башым турганда силерге каш кайтарар эме жок. Өзүмдөн башка төрө жок. Атышып кыргын болгондо буруттун алман беттин аңтардым. Ак Балтайдын чубагын, аңылдаган чунагын бу бээжинден каңтардым. Чындап жиним келгенде болоттон согуп ок кылдым. Кара калпак кыргагын бу бээжинден жок кылдым. Кайраты жок жаманын тирүү бойдон кармадым. Каарыма тийгенде Кам Манастын 40 чоро 12-син жайладым. Тирүү жүргөн буруттун тилегин минтип куруттум. Тимеле каны Манасты белеске минтип улуттум. Кая саяк бергенин тимеле минтип куруттум. Өлбөй жүргөн арсыз жан, өлбөймүн деп жутунат. Жаралуу Манас көк жалдын атын атып таштадым. Эми жалгыз кайда кутулат? Жаралуу Манас султанын жабылып кармап алалык. Үпү деген дарыдан жарасына салалык. Эптеп септеп Манасты айыктырып алалык. Өлтүрбөстөн житирбей байлап барып бээжинге, бээжиндеги 40 шуркут казыналык катынга амыс кылбай айкөлдү алып барып айгыр салалык. Калк атасы Манастан каалап тукум алалык. Ошо кайнап жаткан катын кыз алып барып айгыр салалык. Кыз катындан кыйындап эркек уул туулса каканчындуу бээжинге кары кандын ордуна алтын таажы кийгизип, алтын такка мингизип, алакандай бээжиндин бирдигин берип билгизип, калкка кабар салалык. Каканчынын өзүнө ушундан эркек уул туулса кан көтөрүп алалык деп ошентип кожо жаш кадимки көкөр менен бир арак калмактардын караrak көмкөрүшүп ичишип, көтөрүшүп жутушуп. Колодон кылган бурканын айдарым какыр талаага аса байлап салыптыр. Коло жездүү бурканга кобо калып чокунуп, капырлар тобо кылып калыптыр. Каарданып бакырып, кандарынын баарысы какайлап ураан чакырып, каарданып дүрүлдөп, кожо жаш жатат күпүлдөп, кызыл кундуу Кытайдын кыйыны өзүм болом деп, кырккан эли Кытайдын кандыгын чогуп алам деп, башалуу Кытай бу журттун баштыгы өзүм болом деп, басташа кеткен буруттун бары жогун сордум деп. Жойгара менен кожо жаш, шуйкучу менен көрөгөч, угаар кулак канжар кол, туурасынан боскертик, жел жетпес менен 8-и ошондо катар туруп калыптыр. Алоокенин Коңурбай акылга дыйкан эр калча бөлөк туруп калыптыр. 8 турган кыйынды жанакы Манас хан султан 2ден көрүп калыптыр. 8-ин берсең бир Кудай, аргымакка артып кет, арман кылбай калайын, айланайын бир Кудай, аманатың тартып кет. Капырдан кыргын эр кылба, каналдырбай бээжинден мени кара жер менен тең кылба. Кармап минер астында ак куласындуу буудан жок. Каралашып тургандай, мында Алманбет сыргак тууган жок. Деп ошондо муну айтып, беренин төрөң кабылан, ак келте колго ал деми, алдыңкы кыраан 8-ин беренин кыйындап тиктеп кал деми. Ак келтени сунганда, Айкөлүң ашкере карап турганда, эки көзү 4 болуп, баатырың султан күйүнүп, ак келтенин кароолго 8-иңдин кайран баш, топчудай болуп илинип. Тиктеген сайын закымдап, 8 эшик бою жакындап, эрикпей жакын келгенде, эсилиң төрөң көргөндө, каалап карап турабы, канкорду Кудай урабы, добулбасты бир койду колундагы ак келте, козголбогон кайран шер ак келте менен бир койду. Күркүрөп келте жеткени, жойгара менен кожо жаш, серпилип 8 аярдын аткан жерде ак келте башын жулуп өттеми. Мына туугандар. Бул Саякбай Каралаевдин манасында ак келтенин күчү кандай экендиги айтылып атат. Ак келте менен ошол 8 адамды албетте манасчы Саякбайдын убагында гранатомет деген болсо болгондур, бирок бул киши көрдүбү көргөн жокпу билбейм. Бирок 8 душмандын 8 генералы тизилип, баягы биринин артына бири туруп бергендей, анан
абрес менен атканда 8-inin башы жылынып кеткендей. Бұл қандай мыңтық? Егерде ак келте фильмдегидей мылтық болса, анда ал ошол жердеги 8 деле эмес, жанындагы тыңчыларын, кароочуларын, адъютанттарын дагы кошо жалмагандыр. В середине 70-х годов в мире возникла очевидная необходимость в создании оружия, которое при применении не оставляло бы ни химического, ни радиоактивного загрязнения, но по своей эффективности и возможностям было соизмеримо с ядерным боеприпасом. По указанию ЦК партии Министерство обороны Советского Союза приступило к разработкам в этом направлении. Для решения поставленной задачи был создан проект ВСС-39 на базе особого конструкторского бюро, которое производило исследования в области веществ сверхвзрывной силы. В начале 1981 года ОКБ-11 было создано несколько опытных образцов, а в августе того же года было проведено испытание. Уникальность этого оружия в том, что оно обладает способностью избирательного разрушения. Сергей Степанович, материал не полный, но и он чудом сохранился. Вот тут не видно, но на полигоне в укрытиях еще несколько наблюдателей. Укрытия расположены в разной удаленности от здания по периметру. Съемка велась с 2 камер на земле и с самолета. Вот сейчас будет дана команда «Пуск». Носителем ВСС-39 был передвижной ракетный комплекс типа «Земля-Земля». Ракета устремляется к зданию, а дальше происходит нечто такое, к чему никто не был готов. Пленка ускорена. Пыль оседала минут 40. В радиусе километра от объекта практически ничего не осталось. Это и есть проект ВСС-39. Было еще одно внутреннее название – Акельте. Акельте. Что за название? Акельте, Сергей Степанович, я цитирую по энциклопедии оружия. В киргизском эпосе это собственное имя ружья богатыря Манаса. Оружие торжества справедливости. В переводе «белое ружье». Мифология. А кто руководил проектом? Кураторы? Куратором проекта от ВПК был Чубаков Виктор Алексеевич. После распуска отдела он вышел в отставку в звании генерал-майора. В начале 90-х переехал на постоянное место жительства к дочери в Италию. Его настоящее местонахождение устанавливается. Еще удалось выяснить имя разработчика. Это некий Лабутинский Валентин Дмитриевич. Генеральный конструктор ОКБ-11, лауреат Ленинской премии 1979 года, в настоящее время отбывает срок. Эми урматтуу телекөрүүчү, мына бүгүн биздин муун, бизден кийинки муундар көптөгөн фильмдерди, анын ичинде согуш кинолорун теледен, кино экрандардан көп эле жолу көрүп жүрбөйбүзбү? Анан бүгүнкү күндөгү мылтык менен, бүгүнкү күндөгү снайпердик мылтык менен эгер атса бир кишини атат, а жанындагыларга ал ок эч кандай таасир бербеши мүмкүн да. Анан ушул жагынан алганда бул ак келтенин огу бул жарыла турган. Ошол жарылганда жанагы топтолушуп туруп, бири-бирине мактанып, мына мен тиги кыргыздын баатырларын жайладым, Манастын 12 чоросун мен жалгыз жайладым деп мактанып атпайбы Шыпшайдар? Ал Саякбайда Кожо жаш деп берилет, башка варианттарда Шыпшайдар деп берилет. Мына ошол көз катар мерген Алмамбет менен чогуу окуган. Алмамбеттин мындайча айтканда классташы, курсташы 21 жыл чогуу окушкан. Бирок анын өнөрү, артыктыгы Алмамбет окуусу бүтөргө 6 ай калганда дипломун албастан кетип калган да, ал окуудан. Ант бербей кеткен, мындайча айтканда.
дипломду алгандан кийин падышага антын берген да, эгерде Алмамбет атабыз Кытайдын караханына ант берип калса, анда ал келмек эмес. Мына 6 айга кем окугандыктан келип, анан хандыктарды сураса Эсен хан бербей коюп атпайбы. Солондун ханын сурасам тигиге бердим дейт. Тиги хандыкты сурасам буга бердим дейт деп Эсен хан бербей коюп атат. Ана ошондон Алмамбет атабыз таарынып кетип атат. Бул Манастагы вариант боюнча. Ал эми Дуңшилин деген Кытайдын илимпозун жана атадык. Мына бул кишинин изилдөөлөрү боюнча Алоке 3 жыл хан болгондон кийин хандыкты өткөзүп бериш керек экен. Бирок Алоке хандыкты өткөрүп бербестен амал таап дагы 3 жылга калып атат. 6 жыл өткөндөн кийин дагы калыш үчүн анан конкуренттерин конокко чакырып аракка мас кылып туруп анан алардын баарын жайлап салып атат да. Анан кийин 4 бир тууганы каршы чыкса, аларды дагы камап, аларга караштуу болгон адамдардын баарын камап, 3 күн камагандан кийин силер менин бир тууганым болгон үчүн гана мен силерди аман койдум. Кана кимиң жарайсың? Кимиң хан боло аласың? Кимиң элдин жүгүн көтөрө аласың? Колуңардан келбейт да. Анан көрөк бага баш ийгиле деп эметет. Ошондо бир туугандарына караштуу болгон 400 адамды бир түндө өлтүртүп салат. Ошондо алардын бир тууганы Дуңшилиндин изилдөөлөрү боюнча Лео деген бир тууганы урушуп, талашып, бир чакан колу менен анан кетип калат. Качып кетет. Мына ушул Алмамбеттин прототиби десек болот да. Мына бул кара Кытайлардан Лео империясында кийин Лео деген империяны түптөйт. Ошол Алоке. Бул Тан империясын алмаштырган империя. Ал убакта Тан доорунда Лео империясындагы кара Кытайлардын бардыгы тең Тандын вассалдары болгон. Ошол Алоке Тандын генералы болгон. Тан империясынын карамагындагы элдердин бири катары кызмат кылышкан. Саякбайдын вариантындагы ошол 8 генералы Кытайдын 8 генералдын башы кетип, 8 генерал Коңурбай 9-чу Коңурбай куу экен. Ал баары бир нерсени сезсе керек. Ал Манастын акыркы калганын сезгендей ошол убакта тигилердин жанынан бир жака басып кетет да. Коңурбай өлбөй калат. Ана Манас атабыздын аман эсен жарадар болуп, бирок калган колду алып жергебизге кайтып келгени бул эпоста маалым. Мына ошондо Кытайдын кара Кытайлардын Жойкара, Кожо Жаш, Шуйкучу, Көрөгөч, Угар Кулак, Канжар Кол, Боз Кертик, Жел жетпес деген 8 генералы ак келтенин огунан өлөт. Манас атабыз жарадар болгондо Бакай атабызды алып өлгөн чоролордун сөөгүн артып анан кыргыз жерине кайтып келет. Фильмге кайрадан көңүл буралы. Бенехайт, Алис. Бенехайт. Ваша улыбка меня вдохновляет, шейх. Действие начинки действительно прекрасно. Очень хорошо. Очень. Эту запись с удовольствием бы приобрели много телеканалов мира. Зная вашу требовательность, шейх, я чувствую себя почти счастливым. Я готов серьезно выкладываться в это дело. Но надежность исполнителя проекта не должна вызвать
Никаких сомнений. Ну, в общем, такой человек уже есть, и вы должны его знать. Это Руслан. Ваши партнеры по Бурдже-Бахру имели с ним дело. Руслан молод, излишне экспрессивен. Правда, он многое знает об оружии. И как, и кому его хорошо продать. Он из Аль-Салух, селения оружейников, что в окрестностях Бурдж-Аль-Бахра. Как раз оттуда пошла легенда об Акельте, всемогущем оружии справедливости. Он одержим реализацией мифа об Акельте. И это нам на руку, шейх. Ну, а излишняя несдержанность или самоуверенность – это всего лишь атрибуты молодости. Хорошо. Дайте мне немножко времени. Я подумаю и дам свой ответ. Мына бұл Аккелте туралы Россия кинематографистердің тартқан фильмі бұл эпостағы сүрөттөлгөн чындыққа жақын екендігі, алынғандығы шундан. Аккелте деген жөн эле айтылып қалған проект емес. Бұл Кыргыз элинин баатыры болгон Манастын өч алуу куралы экендигин КГБнын генералына полковник айтып берип атат. Мына урматтуу телегөрүүчү, бул куралдарды асмандан түшкөн, же болбосо бир дуан алып келип берген, же айгожо алып келип берген куралдар катары Манас эпосунда айтылат. Асмандан түшкөн 6 курч деп, же болбосо жанагы Аккелтенин келиши дагы бул кайыптан, же болбосо асмандан түштү десек болот. Ал эми эсиңиздерде болсо, Айкөл Манас атабыз 9 жашка келгенде козу кайтарып жүрүп 40 чилтенге жолугат эмеспи? Чилтен дегендер кимдер? Бүгүнкү сөз менен айтканда, бүгүнкү көз карашты айтканда бул инопланетяндар. Ошол башка планетадан келип Кыргыздын баатырына жардам берген кайып күчтөр. Бүгүнкү күндө интернет булактарын ачып карасаңыздар, Россиянын бүгүнкү президенти Владимир Владимирович Путинге дагы инопланетяндар курал бериптир деген маалыматтар таралып атпайбы? Мына интернеттеги ошол маалыматтардан кичине үзүндүлөрдү сиздердин назарыңыздарга буралы. С Путиным сотрудничает группа инопланетян. Вот почему ему удается быть проворнее американцев. Британский политик, член лейбористской партии Саймон Паркс, наконец нашел разгадку всего того, что происходит на Украине и в Донбассе. Как сообщает издание Chronicle Life, он заявил, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины вспыхнул не случайно. Во всем виноваты нордические пришельцы, которые дали внеземное оружие России, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот цитата из этой статьи. Он сообщает нам... Нордические пришельцы сделали Путину предложение. Они снабдили страну технологиями, не уступающими американским, и посоветовали не идти на поводу у США, а сопротивляться им. Ну вот, вы знаете, неделю назад мы в нашей программе рассказывали о теориях в Америке, что Россия использует климатическое оружие, поэтому у них там холодно и снег пошел. А сегодня вот эта новая угроза, значит, с пришельцами, она на самом деле всерьез обсуждается в британской прессе. Ты не можешь причинить вреда. И уже никогда не сможешь. Ты жалок. А Акельте, оно никогда не станет твоим. Ты ошибаешься. Белое ружье сродил я. Я. Если я смог сделать это 1 раз, то смогу и 2, и 5, и 10. Никто не сможет мне помешать. Никто.
Ахмед достойный потомок рода Сакбат. Подлый шакал. Стой, Ахмед! Шакал. Дайте сюда. Кийинки телеберүүбүздө ошол Зулпукор боюнча жасайлы деп чечтик. Эмесе ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.